Өтө жакшы бизнес идея. Азыр 25-жыл өзгөчө, азыр 21-кылымда биткоинга тиксеңиз болбойт. Криптовалюта коркунучтуу, себеби бүт мамлекеттер официалдуу түрдө буну кабыл алган эмес. Ошондуктан криптовалютадан күйгөндөр өтө көбөйө берет азыр. Себеби бул дүйнөлүк деңгээлдеги кагаз акчалар когда жоголуп, андан кийин официалдуу түрдө ар бир мамлекет кабыл алгандан кийин бул нерсеге акча тиксеңиз утасыз. Ошондуктан биткоин, криптовалюта болбойт. Binance бул кытайлардыкы, көп күчтүү рынок. Буга 100% адам кирет, 90% утулуп чыгат бул жерден. Ошондуктан кирбеген жакшы. Бул биткоин маселеси. Ал эми экинчиси недвижимость. Бул өсүп аткан бизнес. Да, өтө кымбаттап атат бизнес. Жер бизнеси, квартира бизнеси шаарда өсүп атат, бирок өсүп атканына карабастан, мага карасаңыз, өсүп атат, бирок соода болбой атат да. Бул чөйрөдөгү адамдар дагы, биз дагы мисалы үчүн өсүп атат. Да, без проблема. Өсүп атат, бирок соода болбой атат. Сеналар кымбаттап атат, бирок соода болбой атат. Ошондуктан буга дагы тикпешиңиз керек. Ал эми үчүнчүсү алтын. Алтынга көп аракет кылат, бирок алтындан береке тапкан адамды мен көргөн жокмун. Ойноп турат бул. Анан эмнени айткым келет? Төртүнчүсү, акчаңыз көбөйсүн десе, берекелүү болсун десеңиз, аялга акча тийиңиз. Аялыңызга акча бериңиз. Ошо көбөйтүп берет акчаңызды. Ошентип бирөөгө насаат айтсам, аялыңа акча бер. Коксан пластик картасына акча которуп кой, сүйүнүп калсын. Ушул тамагы жаман болсо дагы мактап кой деп ошентип айтсам, ол барып айтып башкача сөздөрдү айтып келди да. Анан өзүңүзгө ким мынтип насаат бергениде мага айтканыңызга караганда десе, мен мага дагы аялым дедим да, ачыгын айттым. Албетте тамаша, мекендештерим. Бизнес өтө коркунучтуу нерсе. Эгерде шеригиң Аллах болбосо.